өрт өчүрөбүз, эл куткарабыз. Кыскасы, эртең менен заводко канча киши кирип келсе, ошончо киши чыгып кетиш керек да. Биздин жоокерлер тиги өчүр десең эле отко кирип кетет да башка. Бияк танытпайт эч ким. Кээ бир кезде Кыргызстанда жүргөн туугандардын арасында жагылыкты мен биринчи угуп калам. Сен тияка барган тасыңбы десем, аякта эмне болуп атыптыр деп мен айтам. Аны алып туруп эле барып талаага таштап салдым. Арбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар. Өзүңүздөр билгенде биз азыр Бельгия өлкөсүнүн борбору болгон Брюссель шаарындабыз. Бүгүнкү Бельгиядагы мекендештер долбоорунун чыгарылыштын кезектеги каарманы Улан Султанов. Улан Султанов 1964 жылы Фрунзе шаарында туулган. 1981-84 жылдары Алматы өрт техникалык окуу жайынын курсанты. 1984-85 жылдары Ленин атындагы заводунда ички иштер министрлигинин мамлекеттик өрткө каршы кызматы. 1985-89 жылдары СССР ички иштер министрлигинин жогорку инженердик өрт техникалык окуу жайы Ташкенттеги факультетинин студенти. 1984-92 жылдары Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын өрткө каршы мамлекеттик инспекциясынын инспектору, улук инспектору. 1992-93 жылдары Алымүдүн райондук өрткө каршы мамлекеттик кызматынын башчысы. 1993-97 жылдары мамлекеттик өрткө каршы кызматынын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары. 1997-2000 жылдары ички иштер министрлигинин мамлекеттик өрткө каршы кызматынын эксперттик лабораториясын жетектеген. 2006 жылдан азыркыга чейин жалпы Бельгия менен Нидерланддагы химиялык мунай жана мунайды кайра иштетүүчү заводдорду кыдырып иштейт. Ал ишканалардын өнөр жай коопсуздугун камсыздайт, ага өрт коопсуздугу да кирет. Ата кесибин жолдоп тилсиз жоо менен күрөшкөн өрт өчүргүч Улан Султанов адегенде Кыргызстанда өрт өчүргүч болуп иштесе, азыр Бельгия менен Нидерланддагы химиялык мунай жана мунайды кайра иштетүүчү заводдордо өнөр жай коопсуздугун камсыздайт, ага өрт коопсуздугу да кирет. Каарман кесибин алмаштырган эмес, Бельгияда да окуп билим алган, кесиби боюнча иштеп келет. Уланбек, сизди көргөнүбүздөн Брюссельде аябай кубанычтабыз. Биз Атайын Пирамида каналы ушул мекендештер жөнүндө дүйнө жүзүнө кыдырып, ийгиликтери, жетишкендиктери жөнүндө репортаждар даярдап атабыз. Бүгүн сиздерге келдик. Биринчи эле суроо мындай болсун: кайсы жылы качан келдиңиз? Кайсы жердин кулуну болосуз? Биякта эмне жумуш менен алексиз? Өзүм Фрунзеде төрөлгөм. 64-жылы. Эми жете там ала келсем, баарыбыз көлдөнбүз. Тай жагымдагы, өз атамдагы. Көлдүн тоңунан болобуз. Мектепти бүткөндөн кийин ошол атамдын жолун жолдоп, атам өрт өчүрүү кызматында иштечү. Ошол кесипти тандап, анан Сокулукта, Аламединде, Ленин заводунда, Чүй областында, кийин ушу республиканский деңгээлде иштеп калдым. Анан ал жумуш эми баарыбызга белгилүү кандай деңгээл болуп калганын, анан ошон үчүн чет жактан жумуш издегенге туура келди. Анан Кудайга шүгүр келгенден кийин, ошо бир аздан кийин азыркы жумушума туш келдим. Бул жумушум деле ошол орусча айтканда промышленная безопасность, кыргызча өнөр жай коопсуздугу дейбизби. Анан ошондой эле өрт өчүрөбүз, эл куткарабыз. Кыскасы, эртең менен заводко канча киши кирип келсе, ошончо киши чыгып кетиш керек да. Ошол биздин эки сөз менен айтканда биздин ишибиз. Ушул өрт өчүрүүчүлөрдүн негизги Бельгияда, Брюссельдеги кандай мындай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн? Негизи эле айырмасы кандай Кыргызстан менен? Айырмасы абдан чоң. Биздин мектеп Союз кезиндеги мектеп. Дүйнөдөгү мына азыр момунча жыл иштегенден айта алам, биздин мектеп жагынан, тарбия берген жагынан, үйрөткөн жагынан биздикине жетпейт. Себеби биздин жоокерлер тиги өчүр десең эле отко кирип кетет да башка. Бияк танытпайт эч ким. Биякта баягы
абдан коопсуздукту өзүнүн коопсуздугуна аябай карайт да. Эми булардын башкача көз карашы бар. Ошон үчүн башында бир аз неметип жүрдүм, анан эми бирок түшүндүм, кабыл алдым, кабыл албаска эле жок. Себеби булар ошол жоокерлерди ал дагы бирөөнүн жашоосу деп рисковать эткенге оңой менен алып барбайт да. Анан техника жабдуулугу биякта эми бизге түшүбүзгө кирген эмес. Себеби техника жабдуулук бүт алдыңкы эмне технология болсо баарын колдонот. Баарын биринчи колдонот. Ошон эмне жаңы чыкса баарын бизге көрсөтүп, үйрөтүп, иши биз үчүн ал баягы жетип уктасаң түшүнгө кирбеген нерсе да. Анан булардын дагы бир бизде жок нерсеси бар. Кайсы должностьта болбосоң, кандай бийик болбосоң, 3 жыл сайын өзүңдүн жана биринчи специальности жоокер, рядовойду. Ошону ар бир 3 жыл сайын тест кылып неметип туруш керек да. Тесттен өтүп, Тесттен өтүп, кадимкидей жаңы иштеп атканда. Себеби алдың жарабай калса, башка жумушту кылдыра албайсың. Себеби логикасы ушундай да, жөнөкөй жумушту кыла албасаң, сен тиги жумушту кандай кыла аласың. Анан бизде андай жок албетте. Бизде андай биздин бирок мектеп жакшы болчу, биздин училищелер жакшы болчу, военный училищелер болчу да. Ал жагынан булар ага жетпейт. Маегибиздин уландысында мындай суроо бергим келип турат да. Ламбеке, бияктагы ошол элдерге түзүлгөн шарттар жөнүндө сүйлөшсөк, ошол эле салык системасы, пенсионный система, медицина тармагы, анан орточо маяналар кандай? Жөнөкөй жаңы иштеп баштаган жана супермаркеттерден эмелер алардыкы эң эле төмөн 1200 тегере болуш керек. Салыктары болсо, мисалы 4 баладан баштап салык төлөбөйт. 4 балага чейин 3 баланыкы бир аз азайтат, анан 2 бала баягы 25-ке чыкканда алар списоктон кете берет да. Анан мындай балдары чоңоюп кеткенде же балалуу эмес сүй-бүлөлөргө салыктар аябай эле көп. 47 го дейм, ошол жарымына чейин алып коет да кыскасы. Бирок анын баарын алып койгон кайра мисалы страховка деп жана медицинский страховкалар төлөйбүз. Тиш доктурдукун, анын баары ал жагынан аябай жакшы каралган. Госпитализация деген дагы бир түрү бар. Аны дагы больницага, мисалы больницанын баасы, өзүнүн баасы жазылып турат. Отелде эле да баасы. Жакшы отелдин баасы, анан плюс дары. Деп эле эсептей бериш керек да. Анын баары ошол больницанын эле немесинде, палаталарында баалар жазылып турат. Ошон үчүн Кудай бет нары кылсын деп анан страховкасын төлөп жашаган оңойрок болот да. Ар кандай ситуация болот да. Андан тышкары ар кандай соцпакеттер бар, бирок ал дагы кайсы мекемеде иштейсиң, шефиң кандай, ал кандай мамиле кылат, ал жердеги вагбон деп коет, профсоюз. Ошол профсоюздар кандай деңгээлде иштейт. Профсоюз аябай жакшы мындай сөзүнө катуу туруп, анан дирекцияларга сүйлөй алса, ал жерден ар кандай тиги общий суммадан да бөлүнүп турат, премия кылып турат, жылына, жыл аягы же болбосо бир майрам сыяктуу кылып. Ар кандай. Кыскасы иштесе кандай туш келип калган жерде да, керек болсо бир эле шаардын ичинде эки башка система болот да. Анын баары ошол кайсы отраслда иштейсиң, опасность, анан тиги за риск дегендер бар, ишилип барганда ошондой. Анан пенсиясы 67 жашка чейин. 67 жашка. Аялдар, эркектер баары. Баары. 67 жаштан чыгат да пенсияга. Бельгияда, Брюссельде, негизи эле Бельгияда
иш убактысы кандай? Канчада башталат? Белгистер негизи кандай эл? Белгистер мага мынча жылдан кийин азыр кандай деп айтарын билбейм. Бизден деле ашып кеткен оны эчтекеси жок. Бирок эмгекчил, абдан эмгекчил. Жумуш жана айтып кетпедимби? Жумуш мисалы эртең менен саат 7-де башталса, 6-га жетпей, Антверпендин сырты, Брюссельдин сырты, кайда жумуш көп болсо, ошол жерлерде пробка болуп калат. Жарым саат, 1 саат пробка. Антверпен себеби ал чоң порттордун бири да. Анан бүт товарлар, груздар ошол жака келет. Анан чоң заводдордун баары ошол жакта. Ошо мен да ошо иштеген жана Total деген нефтеперерабатывающий жана BASF ал да бир дүйнөдөгү эң ири заводдордун бири да. Ошол анан нефтехимия, нефтепереработка биякта аябай өнүккөн. Анан себеби жаңы технология менен иштелген процесстер. Анын баары ошол тиги грузду сразу продукцияны тиги корабльдерге жүктөп алып кетиш үчүн ошол инфраструктурасы аябай өнүккөн. Мисалы нефтеперерабатывающий заводдун ичинде тазалык ушундай. Мындай аябай строго карайт да ал жагын. Анан ошон үчүн саат 6-дан аябай көп 2-3 проект болуп калат, кээде 12 сааттан ашык иштесе болбойт, бирок ошол 12 саат иштешет. Негизи базовый 37-38 саат жумасына. Контракт ошондой. Ошондо саатына төлөнөт да? Саатына канчадан төлөнөт? Саатына төлөнөт. Ар кандай 10, 15, 20 ал квалификацияга жараша, опытка жараша. Эс алуу күндөр иштесе кошулат. Суббота күнү 6-күн иштесе 150% төлөйт. Ошондо 1,5 эсе. Дем алыш күнү иштегенде 200% төлөйт, 2 эсе төлөп берет да. Азыркы учурда биздин жаштар көп ушу чет өлкөгө барам, иштейм деп аракет кылышып атат. Ошол жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ушу чет өлкөгө келиш үчүн эмнени билиш керек? Биринчиден тил билиш керек. Тил болбосо эчтеке болбойт. Себеби жада калса тиги алмаңды терип берейин деп иштеп келгендер деле ошо аны айтканды билиш керек да. Ушуну кылат элем деп. Анан бир нерсе айткым келет, мындай нелегал болуп келгендерге аябай чоң риск. Себеби андайлар болгон, бир Молдовиядан келген бала, мисалы, стройкада нелегал болуп иштеп жүрүп, жыгылып, тиги аркасы сынып тур. Аны алып туруп эле барып тиги талага таштап салыптыр. Себеби нелегалды иштеткен үчүн аябай чоң штраф төлөйт да. Тем более ал эгерден эметсе, аны бүт жана операциясы баары төлөп бериш керек болчу. Иштетип аткан кишичи ал аябай чоң акча да. Аны кылбайт. Анан булар деле ар кандай адамдар да, булар деле биздегидей эле да. Бирөө законду негизинен баары эле законду мыйзам менен эле жүрөт, бирок кээ бир сөзсүз чыгат, чыкпай койбойт. Ошондойго туш келип калса, ал эч жакшылыкка алып барбайт да. Ошон үчүн ушу иш табыш үчүн албетте тил керек. Анан талаада калбаган үчүн ушу нелегал болбой эле келиш керек да, легально келиш керек да. Азыр аябай көп, мисалы Литва, Латвия, Эстония бүт эле ошолор жана фирмалар. Ошолор аркылуу аябай көп иштешет биякта. Мурда Украина башталып электе эле ошол Украинадан келип көп жигиттер иштеп жүрдү биякта. Азыр деле иштеп жүрүшөт. Булар жана интерим контор деп коет, ошол жана элди чогултуп ишке даярдагандар. Алар минимальный тилди сурайт уровенде. Аябай чоң, анан арзан төлөгөндөргө да минимальный акчаны төлөп беришет. Ошолор алып келет көп эле кишини. Ошондойлорду издеш керек да. Мындай эле көз жумуп эле баягы
Эмне болсо ошолсун деп келгендерге аябай эле кыйын болот да. Бул жакка көп Кыргызстандан жогорку окуу жайына келип окуп атышат. Көбүнчө мастерди окуп атышат бияктан келип. Бакалаврды бизде Кыргызстандан бүтсө, мастерди бизде университет бар экен. Ал жакта келип окуп атышкандар бар. Аларга жол ачык да. Каалаган өзүнүн специальности боюнча жумушка, кааласа башка специальности магистратурада окуса болот. Алар тилди да билишет, жумушту оңой табышат да. Себеби Евросоюз боюнча көк карта деген бар экен да. Ошол вид на жительство берет экен легально. Эгерде магистратураны Европанын бир вуздарынан бүтсө, жумушту оңой таба алышат да. Ошол жагы эң жакшы да. Ошон үчүн Кыргызстандан окуусун бүтүп алышып, эгер тилди жакшы билсе, бул жакта англисчеде окушат экен. Ошол англис тилин билгендер французча окуса, ал да жакшы болот. Немис тили бар, Бельгияда 3 тил да, государственный тил, 3 тил, Голландиянын тили, нидерландский деп коет. Бизде англисче окушат, чет мамлекеттен келген студенттер, французча окушат, немисче билгендерге да жакшы да. Ошол жаштарга жол ачык, каалаган жумуштан иштесе болот. Ошол дагы Анын үстүнө анан тиги бияктын диплому менен иштесе башкача да. Ал биздин дипломго караганда булардын дипломдорун тим эле айланайын деп алышат да жумушка. Ошон үчүн диплом алыш бияктан деле процентном отношении, мисалы, биякта төрөлгөн балдар анча көп барбайт университеттерге. Себеби бирөө иштегендерди болуш керек деп эсептейт. Анан мектепти бүтүп алып, ошол мисалы заводдон 2-3 жума окуусун окуп алып, заводдорго барып иштешет. Анан университеттерге же колледждерге окугандар азыр мен точносын санын билбейм. Но орто эсеп менен мен коллегалар менен карасам көпчүлүгү окууга барбайт. Курстарды бүтүрүп эле? Курстарды бүтүрүп эле, анан жана ПТУ сыяктуу ушундай бир профессияны алат. Ошо бир кесипти алып, ошо менен өмүр бою 40 жыл иштеп койсо бүттү, пенсияга чыгат. Бизде пенсияга чыккандар бар, мисалы, ушу мен курактуу эле 20 жашында пенсия жумушка кирсе, мына азыр 60ка чыгат экен. Менден эле 62-63төгү кишилер. Себеби 40 жыл иштесең, 67-ге жетпей эле пенсия чыксаң болот. Андай да бар да. 40 жыл стаж обеспечивает полностью пенсияны. Бирок бул жакта жогорку билимди алгандар, диплому бар адамдар, алардын зарплатасы да чоңураак болот. Жумушунда, мисалы үчүн контракт аларга башка контракт берет. Жумушчуларга караганда алардыкы көп пайда жагы бар да. Жөнөкөй жумушчуларга караганда. Бияктагы университеттердагы дүйнө жүзүндөгү 100 жакшы университеттерге кирет. Кент деген университет бар. Алны бүткөндөр сөзсүз жакшы жумуш табышат, жакшы иштешет да. Кара жумушта иштегендерге жумуш Кыргызстанда деле бар, стройкада, Россияда деле бар. Көп өлкөдөн тапса болот. Көбүнчө ошо жогорку билим алганга аракет кылышса. Ошон үчүн биз 3 баланы үчөөнү тең ошол эмне кылсаңар да окуйсуңар деп эле ошо кичинекей чагынан бери ошого настраивать этип атканбыз. Ошол эки кызыбыз окуп бүттү, иштеп атат азыр. Балабыз болсо уже 3-курсту бүттү. Улуу кызыбыз жайына бул жерде Брюссельде иштейт. Голландиянын банкы бар ошол жакта. Экинчи кызыбыз ошол Генттен университетин бүттү, ал дагы ошол жакта иштейт, Министерство образованияда. Кичи балабыз азыр 3-курсту бүтүп атат. Жаңы экзаменден. Кайсы университетте? 17 жылдан бери Бельгияда жашаган каарманыбыз Улан Султанов кыргызстандык жаштар чет өлкөлөргө кара жумуш издеп эмес, окуп билим алууну көксөп, издеп келсе экен деп тилейт. Алыста жүргөн кишини патриотизмы өтө күчтүү болот. Азыркы учурда мына Кыргызстан көп 3 жолу революцияны
өттү. Андан кийин көп өзгөрүүлөр болду. Парламенттик системаны тандадык. Азыр президентский башкарууга өттүк. Келечекте кандай болот деп ойлойсуз? Анан каалоо элеңиз кандай? Сиздин кыялыңыз кандай Кыргызстан жөнүндө? Мен өзüm Қазақстанда 3 жыл окудум. Өзбекстанда 4 жыл окудум. Анан Орта Азияны жакшы эле кыдырдым ошол окуп жүргөн жылдары. Анан дос күттүм. Ар бир республикадан жакшы достордон күттүм. Аны айтып аткан себебим кыргыз эл биз башкача болуп турабыз. Баары бир кыргызды эч ким бирдеме кылып мажбурлай албайт. Өзүбүз тандап алсак бир нерсени. Бирөө келип муну жаса, тигини жаса дегенге баары баш ийбеген эл да. Өзгөчөлөнүп турат аябай. Ошол эле боордош казактардан аябай Казакстанда жүргөндө биздин таң сырын ырдап жүрүп, менден талашчу. Казактын ыры депчи. Анан ошончолук жакынбыз да. Анан ошо практикаларда жүргөндө дагы айылында кыдырдым. Уральский область бир жумада бир жүргөн автобус деген айылдар бар. Анан жашоосун көрүп ошо салыштырганда эми кыргызга баары бир эркиндик керек. Эркиндиксиз жашай албайбыз. Мейли парламентский болобу, мейли президентский болобу, негизи эле мен дайыма тилегеним бизде тынчтык болуш керек. Ынтымак болсо, ырысалды ынтымак дегенде, ынтымак болсо баарын жеңебиз. Себеби бияктан иштеп атканды көрүп атам, биз булар кылганды биз баарын эле кыла алабыз. Баарыбызга эле мээбиз жетет. Керек болсо тилди бир жылга жетпей үйрөнүп кетебиз. Ишти майын чыгарып иштейбиз. Ошол эле кыргызбыз да тиякта деле. Ошондой эле кылсак болот. Болгондо эле ошол ынтымак керек, тынчтык керек элибизге. Азыркы учурда мына жаш муң өзү чоңоюп, жаңы жаштар келип атат да. Ушу жаштарга кандай мотивация айтат элеңиз? Каалоо элеңиз кандай? Жаштарга андан сырткары ошо ата-энелерине дагы айтарым, эң жакшы инвестиция бул билим. Аны мен ойлоп тапкан жокмун, аны илгертен эле белгилүү. Канчалык билимге көп инвестиция болсо, канчалык ошол билим тармагын жогорулатса, ошол жаштар ошондой эле болуп чыгат. Себеби союз кезинде деле айтып атпаймынбы, жана тияк биякта окуп калып жүрүп калдым. Кыргыз балдар дайыма алдыда болчубуз. Орта Азияда кыргыз балдар дайыма алдыда болчубуз биз. Башкаларга караганда. Анан ынтымагыбыз да күчтүү болчу. Ал кезде андай деле жок болчу. Сен түштүк, сен түндүк деле баарыбыз эле четке жүргөндө кыргыздарбыз да. Бияктан деле ошондойбуз. Азыр баарыбыз кыргызбыз. Даже тиги орус балдар бар. Кыргыздын күйөө балдары да. Белорустар бар. Аларды тиги зят киргизский народу деп коебуз. Алар өздөрүн кыргыз деп эсептейт, сезет, дайыма кошулат, аралашат. Ошон үчүн билимден өтөр эчтеке жок. Анда эмес, азыр эркин микрофон берели. Өзүңүз Кыргызстанга салам айтып, туугандарга салам айтып, баары менен азыр саламдашып алсаңыз болот. Кыргызстанда дагы барган сайын кубана турган нерселер көп. Ал көзгө абдан көрүнөт. Өзүм шаарда төрөлүп өскөндөн кийин мындай дароо эле көзгө көрүнөчү экенде, кээ бир жерлер бар экен тааныбай калган. Ал кубандырбай койбойт албетте. Буюрса баары жакшы болот. Мен абдан ишенем. Себеби жаштарды көрүп атам. Жаштар аябай мындай умтулган жаштарыбыз бар. Ошонун баары сөзсүз жемишин алып келет, алып келбей койбойт. Туугандарым болсо эми туугандарыбыз барганда дайыма кезигип турабыз, дайыма сагынычта жүрөбүз, дайыма байланышып турабыз, байланышпай койбойбуз. Кээ бир кезде Кыргызстанда жүргөн туугандардын арасында жаңылыкты мен биринчи угуп калам.
Sen tiyaka barğantasыңбы десем, аяқ демде болуп атыр деп мен айтам, ай ушинтип тушоосуң кесип атыр, же бирдеме болуп атыр. А мени чакырган жок дейт. А болуптур. Ошондойлор да болот. Ал кыргызыбыздан айланайын чыгып эмнеси болсо дагы баарыңыздар ден соолукта болгула, жакшылыкта болгула, аманчылыкта болгула. Кездешкенче. Ошо биз алыста жүрүп Кыргызстандан абдан сагынып жүрөбүз дайыма. Биз кыргыз элибиз менен сыймыктанабыз, сагынабыз. Ошол бул жактан жердештерибизди көрсөк абдан сүйүнүп, жакшы кабыл алабыз. Европага келсеңер байланышкыла бизге. Буюрса өзүбүз дагы бат-баттан барып турганга аракет кылабыз. Уланбеке Айжамал эже, ушул биздин долбоордун атынан кичинекей белектери бар. Ошону кабыл алып коюңуздар. Алыс жерде жүрөсүздөр, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар деп, мондай кичинекей белектерди биз алып келгенбиз. Бул болсо биздин компаниянын атынан ушундай брендовый мондай кружкабыз менен кепкабыз Пирамида телеканалынын атынан мекендештер долбооруна. Жетип калсам түшүмө кирбейт эле пирамида менен сүйлөшүп калам деп. Чоң рахмат. Өзүңөрдө аманчылыкта болду. Келип тургула. Жакшылык менен кезигип туралы. Буюрса.